Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар. Арбаңыздар. Буйруса, бүгүн биз Бишкек шаарында мынакей Аллах сүйгөн пенделердин алдында сонун күндүн астында отурабыз. Албетте, бүгүн урматтуу мекендештер 10 сентябрь. Бүгүн 10 сентябрь, 11 сентябрга караган түнү кечки саат 3-тө биз Санкт-Петербург шаарына Зулфия эжебиздин экинчи настройкасына алып жөнөйбүз. Мен өткөндө буга чейинки эфирлерде сиздер менен бөлүшкөнүмдө жакынкы күндөрдө ошол сентябрдын 15-лерине чейин биз барабыз деп сиздер менен бөлүштүк элек. Биз ал жакта больница менен байланышканыбызда 12 сентябрь күнү күндүзгү саат 2:00 бизди записке жазды. Биз ошол күнү Россиянын сааты боюнча биз ошол больницага барып калышыбыз керек. Мына ушундай урматтуу мекендештер, биз сонун күндөрдүн алдында турабыз. Ушундан 6 ай мурда эле, 6 ай эмес, 8 ай, 7 ай, 8 ай мурда эле сиздер менен биз Ак ниет аманат фондунун ушул YouTube каналы аркылуу сиздер менен бир өтө оор тагдырдагы жүрөгүңүздөрдү оордунан жылдыра турган ушундай бир аябай бир аянычтуу оор тагдырдагы Зулфия эжебиздин тагдырын бөлүшүп чыкканбыз. Албетте, бул видеого, бул ошол жумушка, мына ушул муктаждыкка себепкер болгон мынакей Аллахтын ушундай бир сүйүктүү инсандар отурат. Мына ушул бир туугандарыбыз себепкер болушкан. Ширин эжекебиз отурат, мына Зулфия эжебиздин көптөн берки курбусу. Анын ар жагында болсо Айнаш эжекебиз отурат. Мына ушул Зулфия эжебиздин дагы курбусу. Мына ушул курбулар аркылуу Зулфия эженин ушундай бир оор тагдыры Асылбек Каарыкемге жетет. Анан Асылбек Каарыкем бизге көптөн бери ушундай бир айтып жүргөн, биз дагы иш үстүндө жүрүп, чындыгында жетише албай, ошол учурларда жумуш көп, стройкалар башка, ошо Баткендеги стройкалар башка иштер болуп жүрүп, убагында жетише албай жүргөнбүз чындыгында. Бирок бардыгы Кудайдын буйругу экен. Бир аз кечигип келдик, бирок келип алып ушундай бир баягындай өзүбүздү жемелеп, ушундай бир убагында келбеппиз. Убагында бул эжебизди көрбөппүз. Бирок мен кече жакында өзүмчө ойлонуп анан бир улуу эле инсандар дагы айтты. Ушул Аллах Таала ушул Зулфия эженин аябай бир аянычтуу тагдырын бир 4 дуалдын ортосуна бекитип отуруп, бирок бир инсанга бир инсанды себепкер кылат эмеспи? Мына ушул оор тагдырды, ушул оор жоопкерчиликти биздин Ак ниет аманат коомдук фондуна байлаганына ушунчалык шүгүр кылдым да. Аллах Таалам ушундай бир баягындай жашыруун болуп турган бир муктаждыкты бизге насип кылган экен. Жалпы эли журтубуздун колдоосу менен себепкер болдук. Кудайга шүгүр, азыр мына мен сүйлөп аткан сөздөрүмдү угуп калды. Учурунда билесиздерби, алгачкы видеодо ушул ширин эжелерибиз колуна жазып таңгалап, билесиздерби? Мен ишенген эмесмин ушул нерсеничи. Аябай таң калгам. Колуна жазып сиздер менен бөлүшүп алып чыкканбыз. Бат эле бир ашып барса бир 20 күндө каражаты чогулуп, ушу Санкт-Петербург шаарындагы больницалардын биринде кулагына кохлеарный имплант аппараты коюлуп операция болгон. Кудайга шүгүр, азыр сонун бул операция кохлеарный аппараты дароо эле толук настройка кылып койбойт экен. Анткени акырындык менен угуусу баягындай алдыга жылып туруш керек экен. Бардыгын бир эле настройка кылып койгон болсо, мына укпай жүргөн кулак, анын баштын ичи дагы бир аябай бир даңгырап дегендей кыйынчылык болуп калат. Акырындык убакыт менен бардыгы ордуна келет деген ушундай врачтын бизге берген жообу болгон. Мына ушундай урматтуу мекендештер, биз азыр сапарга чыгаардын алдында турабыз. Саат кечки 9 болуп калды. Биз толук 3 сааттан кийин регистрацияга барабыз. Түнкү саат 3-тө учкан болсок, эртең 11 сентябрь күнү таңкы саат 6-да Санкт-Петербург шаарына буйруса, иншалла түшөбүз. Андыктан мен силерге баарыңыздардан бир сонун дуа сурайм. Анын алдында мына бир туугандарыбызга бир сөз берип, бир туугандарыбыз менен мынакей сонун дасторкон үстүндө дагы да сүйлөшүп, анан ушул эжелерибиз, ушул бир туугандарыбыз дагы да кайдыгер карабастан Зулфия эжебизди бүгүнкү күнгө чейин сурап отурушту. Жана бүгүнкү күн азыркы учурда дагы ушул экинчи настройкасына узатаар алдында турушат да. Анан аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Асылбек Каары, Ширин эже, Айнаш жана башка
ар бир кайдыгер карабаган бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Бирок эң негизги ыраазычылык Аллахка жана сиздерге болсун. Анткени сиздер бул эжени бизге айтпаганда, биз элге алып чыкпаганда анда дагы тагдыры кандай болор эле деп анда бүдөмүк ойлор жаралат. Бирок баардыгы Кудайдын буйругу. Асылбек Аркан, салам алейкум. Кандайсың? Аллага шүгүр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, иншалла, шүгүр. Азыркы ушундай биз сапарга чыгаардын алдында, ушул муктаждыктарда, ушул кыйынчылыктарда сиз дагы табаракта жетелеп жүргөн күндөрүңүз, Индиядагы күндөр эске келип атса керек, негизи эле Ширин эжебиз боюнча, Зулфия эжебиз боюнча бир кыскача сөзүңүздү айтып кетсеңиз болот. Эми Зулфия эжени эмне дейбиз? Зулфия эжени мен деле жакында эле ушу 6 ай мурун эл таанганын малдары таандым. Эмне экен ушу ийгиликке эле каалайм, Кудай бир ушу биздин катарга аман эсен кошулсун дагы. Азыр Кудай ушу кошулуп калды, негизи бирок дагы кошулсун, дагы кулагы уксун. Кудай буйруса өзүнүн бактын тапсын дейм ушул настройгадан кийин. Иншалла. Айтабам өзү ошо күткөн инсан келип, ошол кол кармашып дегендей бизге окшоп түгөлөрүн ээрчишип келсин кийинки отурушубузда деп эле тилейм. Ушу. Бирок баягы биринчи жолуккан менен азыркы жолуккандын айырмачылыгын эми элдер билет, бирок мындай себепкер боло алдык да, жалпыбыз мына ушул турган команда. Бир башкача сезимдер болобу? Ооба да мен баштап. Мисалы, бир адамга себепкер болгон кандай экен, өзүңүз айтсаңыз. Эми себепкер болдум деп деле мындай өтө баягы терең ойго барбапмын мен буга чейин. Мен ушуну ыйратып койдум, куй медерге айтып чыгарып койдум деп деле ойлонбопмун. Бирок азыр айтсаңыз ойлонуп мен жакшы чын эле биз себеп болгон турбайбызбы деп. Буга чейин бул адам жакшы болуп кеткенде гана маанилетмин дагы. Себебин тууралуу ойлонбопмун да. Ширин эже, саламатсызбы, кандайсыз? Соолугуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Шүгүр. Негизи Зулфия эже менен канча жылдан бери мындай каттооңуздар, мамилеңиздер? Зульфия менен биз 2009-жылдардан, эгер калп айтпасам, 2009-жылдардан бери таанышпыз да. Телефон аркылуу биринчи таанышып калганбыз. Андан кийин 2010-жылы мен Бишкекке келгенде биринчи ошо Зульфиянын үйүнө келип түшкөм да. Окууга тапшырып Зульфия мен өз эмесине алып, 1 ай окууга өткүчө ошонун үйүндө жашап, ошондон кийин жакшы подружка болуп кеттик. Бири-бирибизди түшүнүшүп дегендей. Негизи эми Зулфия эжени бизден дагы сиз аябай жакшы билсеңиз керек. Бул эжебиздин жаман жагын деле издеп таппайт экенсиң, бирок мындай ичинде бир кымынчалык, бир кара точкадагыдай бир кири жок, башкага бир жаман ой жок, ушундай өзгөчө инсан экен да. Ооба, жаман ой жок, сразу мындай ичинде турбайт да эчтеке. Могул элдин кайра эле берилип аткан суроосуна бир кыскача сиздерден жооп алгым келип турат. Качан укпай калган, эмнеден укпай калган, анан көрбөй калган качан болгон, ушуну бир кыскача эл журтубузга айтып кетсеңиз, эми сиз көбүрөөк маалымат билесиз да. Мен ошо 2010-жылы келип жолугушканда эле уже көрбөйт болчу да. Анда көрбөйт эле, бирок кулагы угат болчубу? Кулагы угат болчу, жакшынакай эле. Андан кийин ошол мен 2013-жылы Японияга кеттим. Анда деле жакшы эле болчу. 2014-жылы келгенде уже кыйналып калыптыр да. Кайра деп эле кайра сурапчы. Бул негизи апасы дагы бир аз ошентип каза болоордун алдында слуху дагы түшүп кеткен экен эле. Ошо менин оюмча наследственный болуш керек деп ойлойм да. Ошондо кайсыл жылы толугу менен кулагын жоготту? Толугу менен кулагын жоготкону 2017-18 жылдары. 4 жылдай жүрүп калыптыр, 3 жыл, 4 жыл. Ооба, резко эле түшүп кетиптир да. 2013 жылдары жакшынакай эле болуп жүрчү. Ошонун кийин эле түшүп кетиптир да. Албетте бул аябай аянычтуу тагдыр, бирок Ширин эже мына алгач узатып аткан маалда бир эстеп атам, токтобой аткан ыйларды, көз жаштарды. Бирок кайра келгенде кадимкидей мен Ширинмин десеңиз, угуп жооп бергенден кийин бир башкача сезимдер болду. Азыркы учурда сиз менен бүйрөшүп кулагына сүйлөшүп отурбайсыңарбы, кандай эмне? Эстесем азыр деле мындай денем жымырап кетет да. Ошол биринчи келип сүйлөшкөн күндү эстесем азыр деле денем титиреп мындай эме болуп кетем да, толкунданыпчы. Биринчи биз ошол өзүңөр көрүп жүргөндөй эле колуна жазып, кыйналып сүйлөшчүбүз. Колуна жазганда эми толук жеткире алчу эмеспиз да. Анан өзү да чарчап кетчү, кыйналып кетчү. Мына азыр болсо үйүнө барып кээде жатып келебиз.
Кадимгидей сүйлөшөбүз. Үйүнө барып жатып келебиз, сырдашып сүйлөшөбүз. Кудайга шүгүр, жакшы, мурдагыдан бир топ жакшы. Кудайга шүгүр да. Жакшы, ушундай достугуңуздар кыяматтык достордон болсун. Алла разы болсун баарыңыздарга. Жанында жакын болуп жүрөсүздөр. Сиздерге чоң рахмат. Айнаш, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Зульфия эжебиз кайсыл жака барам десе мына жетелеп алып жөнөйсүңөр. Шерине жөкөңөр талашып кызмат кылган дагы деле ушундай бир баардыгыбызга ушундай кызматтарды насип кылган болсун. Чындыгында мындай кызматтар ар бир инсанга эле насип кыла бербейт. Ширин эженин бүгүнкү күндөгүсүн айтып берсеңиз. Ширин эженин Зульфия эженин адаштыра бермөккө жакындыгынан окшоштугунан. Саламатсыздарбы? Зульфиянын азыркы абалы аябай сүйүндүрлүк. Кудайга шүгүр десек болот. Биринчиден Аллахыма миң мерте шүгүр. Андан кийин деле кыргыз элине, жалпы элиме колдоосу менен болду бул нерсе. Биз өзүбүз деле себепкербиз дебейбиз, бул Алланын бизге берген нерсеси окшойт. Азыркы абалы угат, Кудайга шүгүр, биз азыр кудай болуп, сырдашып, сүйлөшүп, маектешип калдык. Ушунусуна шүгүр дейбиз. Бардыгы жакшы жылыш. Ооба, Кудайга шүгүр. Эң сонун. Зульфия эже? Зульфия эже, даярдык кандай анан? Даярдыңыз? Жакшы. Питерге кетердин алдында турасыз. Маанайыңыз кандай? Маанай, настроюңуз? Маанайчиктер кандай? Маанайчиктер дурус. Мына кетердин алдында турат. Айнаш өзүң суроо узатсаң, жанында турасың. Негизи ошол экинчи настройкага баратат, эч кандай коркуу сезим болбой атабы, ушуну сурасаң? Экинчи настройкага баратасың, коркпой эле, коркуу сезим кандай? Негизи эле барганга мурункудан да сезимдер кандай? Жок, мурункудан корккон жокмун. Бул деген операцияга барган жокмун. Настройка. Мага да кыйындык болбойт. Ыйлап айтасызбы? Ыйлап айтасызбы десем. Ыйлабай элесиңерби дейт. Жок, Настроениясы жакшы. Наоборот, сүйүнүп атам. Сүйүнүп, күлүп, настроениясы ачылып, азыр сонун Зульфия. Эл журтубуз көрүп атат, бир кыскача сөз сүйлөп кетсе болот. Кыскача сөз эл журтубузга. Эл көрүп атканда. Ушул барыбыз Ак-Таштаркын үстүндө чогулуп отурабыз. Силерге баарыңарга чоң рахмат. Ушинтип жолугушууга келип, ушул бизди узатып атканыңар үчүн. Силерди абдан жакшы көрөм, кудуларым, жана инилерим, сиңдилерим, эжекелер. Жана кыргыз элиме дагы чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ошол 2021-жылдан баштап, декабрь айынан баштап колдоп келип атасыңар. Азыркыга чейин ушул баарыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Силер бар үчүн ушул азыр ушинтип баарыңар менен сүйлөшүп калдым, жооп кайтарып, тамашалашып, сырдашып. Чын айтсам, сезимимди да сөздөр менен көп жакшы билдире албай атам. Рахмат. Буйруса эртең Питердекилер менен жолугабыз, больницага барабыз буйруса. Питердегилер менен жолугабыз буйруса, больницага. Урматтуу көрүп тургандар, ушундай азыркы эжелерибиздин баягындай толкундоо сөздөрүн, бир жүрөктү аралаган, жүлүндү аралаган ушундай бир эмоциональный сөздөрүн уктуңуздар. Бунун баардыгы бир даярдалган же жасалган эмес, баардыгы баягындай болуп аткан жашоодогу нерседен ушундай бир сезимдер, ушундай бир ичибиздеги бир бакыттар сыртка чыгып атат да. Шүгүрлөр болсун, урматтуу мекендештер, урматтуу көрүп тургандар, баарыңыздарга чоң рахмат айтам дагы бир ирет. Зульфия эженин ушул экинчи настройкасы ийгиликтүү болуп, bundan дагы алдыга жылыш болуп, сонун угуп келгенди Кудай насип кылган болсун. Жалпы эли журт бир сонун дуа кылыңыздар эртеңки биздин сапарыбызга, жана эжебиздин бир больницада ушундай өтүүчү кийинки процедураларына дуа кылып коюңуздар. Асылбек Каргем, албетте биздин ар бир иштерибизде башыбызда туруп, ушундай бир акыл насаат кеңешиңизди берип, анан бир дуаңызды берип келесиз. Мына биз сапарга чыгып атабыз. Бир сонун дуа кылсаңыз, анан биз дагы жолго чыксак, эртең Питерден сиздерге жакшы кабар айтсак иншалла.
ооба мен гана бир жакшы Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ala akibatil muttaqin ve salatu vesselamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Taala şu saparыңызды бейхатыр кылган болсун, жаратканым өзү берген сыноосуна өзү кайра жеңилдик берсин, өзү берген нурусуна өзү шифа берген болсун, жаратканым бүткүл аламга Аллах хидаят берген болсун. Бүткүл ошо элге рахмат. Элдин айлансага чынында эл урматтуу кыргыз элим бир эле Зулфия эмес, биздин да канча маселелерибизге жардам бердиңиздер. Бизде башка канча муктаждарга жардам берип жүрсүңөр, ошо мигранттар айрыкча алтындарым, сиздердин Кудай күч кубат берсин. Бу жакка да рахмат, элге көпүрө болуп, биз менен элдин ортосунда көпүрө болуп жүргөнүнө. Кутайкан бул кишинин эки дүйнөнүн муктажын чечсин. Баарыңыздарга баарыбызга Аллах разы болсун. Эң заман тынч болсун. Зулфия мындан кийин мындан да жакшы болуп келип Кудай калса, бизди кулагына жан отургузбай эле өзү эле сүйлөп ушу алыста үйлөрдө болуп калса насип кылсын. Баарына рахмат. Allah razı olsun. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса Санкт-Петербургда көрүшкөнчө жана ал жактан дагы жалпыңыздарга жакшы кабар айтууну Кудай насип кылган болсун. Сау болуңуз.